Саламатсыздарбы? Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартиби көрсөтүүбүзгө күбө болуп жатасыздар. Биз азыр депутат менен мына бүгүнкү күн тартибинде кандай маанилүү маселелер козголуп жаткандыгы тууралуу талкуулашып жатабыз. Мына Улам мырза, айтсаңыз, ар түрдүү маселелерде бүгүн кандай суроолор козголду негизинен? Эми бардыгыбыз жайында мүмкүн болушунча жерлерде шайлоочулар менен жолугуп келдик. Бүгүнкү күнү ошол шайлоочуларыбызды, биздин элибизди тынчсыздандырган маселени бүгүнкү күнү өкмөткө жеткизип отурабыз. Алардын эң негизги маселелердин бири болуп бүгүнкү күнү жер үлүш маселеси. Өзүңүздөр билесиздер, жер үлүш компаниясы 2000-жылга чейин эле жыйынтыктаган, бирок ошол маалдагы орто жаштагы биздин жарандарыбыз бул жер реформасына көңүл бурбай, бүгүнкү күнү пенсиялык куракка жеткенде алар түшүнүп атат, ал жер үлүшүн албай калып, бүгүнкү күнү пенсияга чыга албай калып атышат. Мен мисал катары айттым, могул Алай районунда Сарта айыл өкмөтү жайгашкан, 3000 метр бийиктикте жайгашкан. Ал жерде дан өсүмдүктөр эч нерсе өспөйт. Бирок ПГТ болуп кирип калып союз маалында бүгүнкү күнү ал жердеги биздин жарандарыбыз жер үлүшүн ала албай, пенсияга чыга албай жатат. Эми бул албетте абдан олуттуу маселе. Ар түрдүү суроолорду, темаларды козгогондо өкмөттүн өкүлүнө, президенттин өкүлүнө ар дайым айта бересиздер да, көбүнчө өкмөттүн өкүлүнө тапшырмалар кетет депутаттанчы. Бирок ушулардын баардыгы чечилеби? Мисалы кат жүзүндө кайрылгыла, кат жүзүндө жооп бергиле деп айтасыздар, бирок чечилип, мындай бир ушул маселе чечилди, биз канааттандык деген бир жооп келеби? Жыйынтыгы кандай болуп? Бүгүнкү күнү биз ошол депутаттар ошол маселени козгогондон кийин ал маселенин жөнүн гана калтырып койбостон, анын аткарылышын көзөмөлдөп, аны мындайынча айтканда толугу менен сиз айткандай элди канааттандырарлык, депутаттарды канааттандырып деңгээлге жеткизишибиз керек. Бүгүнкү биздин негизги миссиябыз ошол. Чоң рахмат, Улам мырза, ишиңизге ийгилик. Андай болсо биз азыр мына тыныгуу башталар алдында залды кирип көрөлү, дагы кандай маселелер каралып жатты болду экен. Үрбек Кариевич, 1 минут. Парламенттин күн тартиби берүүсү, мынакей ушул залдан аз тыныгуудан пайдаланып, бүгүнкү каралып аткан негизги маселелер тууралуу билип алалы дедик. Азыр эле мынакей ар түрдүү маселелер каралбадыбы, өкмөткө суроолор берилди. Сиздин баамыңызда кандай болду? Абдан курч маселелер келиптирби? Ушу жайкы тыныгуу учурунда шайлоочулар депутаттар аркылуу өздөрүнүн суроолорунун баардыгын берип алышыптырбы? Туура, бүгүн 55 депутат жаш сөзгө жазылды. Араң убакыт тардыгына байланыштуу 30 депутатка гана убакыт жетип сөз сүйлөштү. Өтө көйгөйлүү маселелерди көтөрдү. Бизге эле ушу Жогорку Кеңештин жетекчилигине эле 4-5 протоколдук тапшырмалар берилди. Бул миграция маселелери боюнча, жолдордо болуп аткан ДТПлар боюнча, кырсыктар боюнча өтө орчундуу маселелер көтөрүлдү. Жер боюнча, пособие, салык мыйзамдары боюнча көтөрүлүп атат. Чынында депутаттар жерлерде иштеп ушунчалык көп көйгөйлөр топтоп келгени белгилүү болду. Мына бүгүнкү Жогорку Кеңештин сайтына жарыяланган күн тартиби боюнча бир 10дон ашуун мыйзам долбоорлору каралат экен, анын ичинде дайындоолор да болот экен. Эмнеге маселелер аз болуп атат? Себеби дегенде Жогорку Кеңеш демейде бир 30-40 маселени бир күндө карачу эле да. Эми Жогорку Кеңеш жыйынды жаңы эле баштап атат. Биринчи маселе Жогорку Кеңештин жыйынына чыгыш үчүн сөзсүз түрдө комитеттерден өтүш керек. Азыр комитеттерде каралып атат, ошондуктан бир аз азыраак болуп атат. Мына кечөөкү жыйында абдан кызуу талаш талкуулар болду. Бул коалициянын ынтымагы тууралуу, жанагы талапкердин комитетке талапкер боюнча бирдиктүү пикир табылбагандыгы тууралуу абдан курч мындай талкуу болду эле. Ал эми бүгүн болсо кандайдыр бир парламентте мындай жайбаракат кайра өзүнүн иш дугуна келгендей сезилет. Бунун себеби эмнеде? Бул парламенттин негизги табияты ушундай. Ушул жерде талаштар ушул жерде башталат. Значит, кечеги талаш тартыштан кийин фракция лидерлери бир компромисске келип, бир ынтымакка келишкендиктин бир белгиси болду окшойт деп ойлойм. Компромисс деген кандай деп түшүнсөк болот? Лидерлер кечке маал чогулуп алып сүйлөштүбү? Мындай залдан кармашпайлы, каймайтышпайлы деп айтыштыбы? Лидерлер кечинде коалиция көпчүлүктүн лидерлери жолугушуп, ошол коалициялык көпчүлүктүн башчылыгын шайлап алышты. Ага Канат Кедейханович Исаевди шайлап алышты. Бирок комитеттин төрагалыгына 2 кандидат чыгып атат. Бул деген бул демократиялык көрүнүш. Эч кандай бул жерден иш-чара келишпестик деп айтса болбойт. Регламентибизде туура жазылып турат так. Ар бир фракция өзүнүн талапкерин көргөзүүгө укуктуу деп. Ошон үчүн өнүгүү
фракциясы дагы Тынчтык Шайназаровду көрсөтүп атат. Бүгүн түштөн кийин ошол эки кандидаттын ортосунда негизги комитет болгон Конституциялык түзүлүш комитетине төрагалыкка шайлоолорду өткөрөбүз. Ал эми мыйзам долбоорлору боюнча маанилүүлөрү кайсы деп ойлойсуз? Мынакей 10 чакты экен, мисалы пенсиялык Мыйзам долбоорлору бар эле маанилүү. социалдык камсыздандыруу жөнүндө бар экен. Бар эле маанилүү. Бунусу мындай мыйзам, бул тигиндей мыйзам деп айтканга болбойт. Бардык мыйзамдар эле маанилүү. Тез аранын ичинде кабыл алууга, талкууга жатат. Маегиңизге чоң рахмат. Сизге ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мына айрым депутаттар тыныгуу учурунда бул жерде чай ичишет. Азыр биз ошол чай ичип аткан депутаттардын бири менен маектешели. Узарбек мырза, саламатсызбы? Телефон менен сүйлөшүп атабыз. Бирок мына бүгүн сиз күн тартибинде ооба, күн тартибинде жанагы маданият жана тарых жылына карата Турдакун Усубалиев, анан Болот Мамбетовдордун ысымын ушул Бишкектин көчөлөрүнө ыйгаруу маселесин козгодуңуз. Анын себеби эмнеде? Анын себеби ал кишилердин эмгеги биздин мамлекеттин курулушуна, ушу мамлекет азыркы бүгүнкү Бишкек шаарынын эле бүгүнкү баягы турганына өтө чоң эмгеги бар. Анан билип атабыз, кээде өзүбүз тааныбаган эле кишилердин атынан көчөлөр коюлуп атат. Анан ошол кишилердин атын мындай бекем элдин атында калыш үчүн Бишкектин борбордук көчөлөрүнө коюш керек деп атам да. Усубалиевди ким билбейт? Баарыбыз билебиз эмгегин. Азыркы отурган могул здание, филармония, эмне деген зданиянын баары салынды. Ал кишинин жетектеп турган мамлекетти билесиздер. Болот Мамбетович болсо 1961-жылдан 68-жылга чейин 7 жыл Совет министрлигинин баягы өкмөт башчысы болуп иштеген да ушу Кыргыз мамлекетинде. Ошол убакта баягы Кыргызстан республикасы өнүгүп турган убакта эмгек кылган. Бүгүнкү күндө жок. Бул мен аны карап көрсөм мындай экен да, балдары тың чыккан кишилердин атын койгондой бир эме болуп атат. Ошон үчүн мэрия чечет, шаардык кеңеш чечет, ошого тапшырма берип, Жакшынакай көчөнүнүн атын коюп бир кылымга калгандай атын кылышыбыз керек деп. Анткени бүгүнкү күндө биз билип атабыз, кийинки муундар билбей эле калат да ким экенинчи. Ошол максатта айттым, анткени быйыл тарых жана маданият жылы болуп атат. Анан тарыхта, Кыргыз мамлекетинин тарыхта өзүнүн чоң орду бар инсандарыбыз, ал аталарыбыз. Бул демилге өзүңүздөн чыгып атабы, шайлоочулардан? Мен өткөндө Тоң районунда 80 жылдык болду. Ошол жерге барганда, ушу Тоң районунун аксакалдары ушундай бир өзүлөрүнүн каалоосун айтты эле да, ушундай маселе көтөрө аласыз. Көтөрөйүн дедим. Анткени буга чейин деле мен жана Жусуп Абдрахманов жөнүндө, Касым Тынстанов жөнүндө көп маселелерди көтөрүп келип атам. Бирок кичине көңүл бурулбагандай сезилип калып атат да. Элде да баягы сүйлөшкөндө шайлоочулар да айтып атат. Ошо көңүл бурулбай калып атат ошо кишилерге деп, кылган эмгегине, биздин мамлекетибиздин курулушуна. Бүгүн мына саясат жүргүзүп, саясатты биз талаш тартыш болуп атабыз да. Ошол саясат жүргүзгөн мүмкүнчүлүктү ошол аталарыбыз түзүп бергенде бизгечи, ошону баркта унутпашыбыз керек да биз. Ошол максатта. Маегиңизге рахмат. Сиздер Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы даярдаган күн тартибинде берүүсүн көрдүңүздөр. Жогорку Кеңештин жыйындарын Пирамида телеканалынан дагы түштөн кийин түз эфирде көрсөңүздөр болот. Саламатта калыңыздар.